Саламатсыздарбы, күнгө жекшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейджи сайтынан алынган саат 20:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Дарыгерлер медициналык академиянын жана билим берүү министрлигинин илимий кеңешинин мүчөлөрүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди илимий даражаларынан ажыратууну талап кылат. Бул тууралуу демилгечи Айсулуу Атаканова билдирди. Акыркы окуяларга байланыштуу сиздерден сураныч. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин илимий даражаларын текшерип жокко чыгарыңыз. Ал Кыргызстандын илимий коомчулугун беделин түшүрдү. Жүздөгөн профессорлордун жана илимдин миңдеген кандидаттарынын кадырын түшүрдү. Эгер илимий изилдөөчүгө мындай кадамдарга барууга мүмкүн болсо, анда Кыргызстандагы диссертациялардын жана илимий наамдардын эч кандай мааниси жок, деди демилгечи. Анын айтымында министр учурдагы мыйзамдарды гана бузбастан, медицинанын негизги мыйзамын, зыян келтирбе деген жана башка бардык илимий жана этикалык нормаларды бузган. Бул демилгени далилдүү медицина жаатындагы белгилүү эксперт Бермет Барктабасова дагы колдоду. Кечээ 17 апрель күнү Ноокат шаарында транспорт жана жол министри Ноокатка келип сый көрүп кетиңиз аталышындагы акция болуп өттү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда Ош-Исфана жолунун Ноокатты аралап өткөн 27-чакырымынан 75-чакырымына чейинки аралыктагы жолдун тамтыгы чыгып, унаа жүрүүгө болбой калган. Ошондой эле бул маселе боюнча кайрылуулар тынымсыз болуп келген. Ноокаттыктар өздөрүнүн талаптарын жазып акцияга чыгышкан. Акциядагы сүрөттөрдү социалдык тармакка жүктөшүп, учурда ал лозунгдар кызуу талкуу жаратууда. Анда мамлекет мага дөңгөлөк карыз, быйыл жол оңдолбосо ак үйдүн алдына алмалар төгүлөт. Ноокаттыктардын тилин бир гана жол кыска кылууда. Ноокаттын жолунда жамгырдан соң балык ууласа болот сыяктуу жазууларды көрүүгө болот. Сузакта сууга чөккөн кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Гөгарт айыл аймагынын Жалгыз Жаңгак айылындагы Гөгарт дарыясына 2008-жылы туулган кыз чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Жеринде издөө иштерин жүргүзүү үчүн Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу, Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 8 куткаруучу, Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 офицер, жалпы 14 куткаруучу тартылган. Бирок куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар тарабынан кыздын жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. 2021-жылдын январь-март айларында 13.361 жаран пенсияга чыкты. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз кызматынан билдиришти. 13.361 жарандын ичинде март айында 4039 жаранга пенсия чектелди. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 789 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелген. 2021-жылдын 14 апрелинде Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 41 жаштагы бейтаптын 4 жана 5 бел омурткасындагы грыжага операция жасалды. Бул тууралуу травматолог Талант Калдыбаев билдирди. Маалыматка ылайык, операцияга оорукананын башкы директору Чыңгыз Нарынбеков, директордун дарылоо иши боюнча орун басары Элеман Алиев, травматология бөлүмүнүн дарыгери Талант Калдыбаев катышкан. Бейтап 7 жылдан бери чуркоо илдети менен ооруганына байланыштуу оң буту чымырап, аксап келген. Бүгүн бейтаптын операциясы жасалганына 5 күн болду. Бутуна туруп басып калды. Учурда абалы жакшы. Бейтап кайрадан жашоо тартуулаган өмүр сакчыларына терең ыраазычылыгын билдирди. Ушул ооруга чалдыккан бейтаптар Бишкек шаарына барбастан Нарын облусунда эле операция жасатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту, деди Калдыбаев. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагындагы Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында чыккан чыр боюнча тараптардын сүйлөшүүсү 19 апрелде дүйшөмбү күнү уланмай болду. Бул маалыматты өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова билдирди. 17 апрелде аталган суу бөлүштүрүүчү жайда Баткен райондук суу чарба ишканасынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан кезде Тажикстандын чек арачылары келип, ишти токтотууну талап кылышкан. Окуя болгон жерге чектеш Баткен жана Исфана райондорунун башчылары барып, сүйлөшүү жүргүзүштү. Ошондой эле облус башчысы Өмүрбек Субаналиев менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы барышты. Акыркы сутка ичинде коронавирус илдети 244 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 158, Чүй облусунда 54,
Ош шаарында 2, Ош облусунда 5, Таласта 5, Ысык көлдө 16, Жалал Абадта 2, Баткенде 2 киши ооруну жуктуруп алганы аныкталды. Коронавирус катталгандан бери өлкөдөгү жалпы көрсөткүч 91.883 адамга жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 3 киши каза болду. Экөө Бишкекте, бирөө Ысык көлдө катталды. Ошентип оорудан жакшы боло албай көз жумгандардын жалпы саны 1549 кишиге жетти. Акыркы сутка ичинде илдеттен айыккандардын саны 134 адамды түздү. Талант Мамытов баштаган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин делегациясы Орусия Федерациясындагы иш сапарынын алкагында Санкт-Петербург шаарындагы жашаган мекендештер менен жолугушту. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууга депутаттар Каныбек Иманалиев, Айнур Алдыбаева жана Жогорку Кеңештин КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын жана ЖККнун парламенттик ассамблеясынын ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатыбалдиев катышты. Төрага Талант Мамытов мекендештер менен актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып жатканына кубанганын билдирди. Ички иштер министрлиги Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу чыккан митингчилерди жарандык кийимчен милиция кызматкерлери чагымчылдык жаратып кууган деген версияны четке какты. Белгилей кетсек, 15 апрелде Ички иштер министрлигинин алдында министрдин отставкага кетишин талап кылып митинг өткөрүп жаткандарды 50 киши келип кубалаган эле. Алар бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга кереги жок экенин айтып кыйкырып, Ички иштер министрлигинин имараты жактан сүрүп чыккан. Андан соң журналист Болот Темиров видео жүктөп, митингчилерге каршы чыккандар милиция кызматкерлери экенин жана жогору жактан ар бирине 5 адам чогултууга тапшырма берилгенин айткан. Мындай билдирүү жалган жана чындыкка дал келбейт. Ойдон чыгарылган ушак деп атоого болот. Чынында эле видеодо Ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар, бирок алар тынчтык митингине түшкө тыныгуу учурунда өз ыктыяры менен келишкенин белгилей кетүү керек. Тескерисинче, эки тараптын ортосунда жаңжал чыгып кетпесин деп байкоо салып турушкан деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын коронавируска каршы 2 вакцинасы талапкер препарат катары Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тизмесине кирди. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан кабарлады. Өзбекстандын инновация министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, кеп коронавирустун S белогунун негизинде жасалган аргындашкан вакцина жана коронавирустун Spike белогунун негизинде жасалган ДНК вакцина тууралуу болууда. Биринчиси алдыңкы технология борборунда даярдалса, экинчиси Өзбекстандын Илимдер академиясындагы геномика жана биоинформатика борборунан чыккан. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.